3 күндөн бери өлкөдө вирус жұқтырғандардың саны 1000ден аз болып, орынның 3-чү толқыны басаңдоодо. Анткени менен илдеттен толук арылдык деп айтууга эрте. Авал дагы деле толук турукташы элек. Вирус башталгандан бери 1 жаштан 15 жашка чейинки 2000ден ашык бала ооруп, арасында 6 каза болгон. Ошондуктан жаңы окуу жылы башталарына аз калганда балдарга вирус тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүү милдети турат. Айтсак, Кыргызстанда вирустун бардык түрү бар экени аныкталган, мындан улам учурда эпидемиологиялык абал курч бойдон сакталууда. Кечимес программасынын алдыдагы мүнөттөрүндө вирустарды көзөмөлдөө боюнча республикалык илимий практикалык борбордун жетекчиси Зориддин Нарматов менен маек курабыз. Агай, саламатсызбы? Саламатчылык. Агай. Биз бүгүн жогоруда айткандай эле мына эпидемиологиялык абал боюнча сүйлөшөлү деп атабыз. Алгачкы эле суроо болсун, биздин өлкөдө эпидемиологиялык абал учурда кандай? Азыр эпидемиологиялык абалды жакшы деп айтууга болбойт. Себеби бардык нерсе салыштырмалуу түрдө карап көрүшүбүз керек да. Өткөн жуманын ичинде эле бир жуманын ичинде дүйшөмбүдөн жекшемби күнгө чейинки катталган адамдардын саны 7804-тү түзүп калды да. Ошону эле март айынын акыркы жумасы менен салыштыра турган болсок, ал учурда 701 гана учур болгон. 10 эседен көбүрөөк деңгээлде жогору болуп катталып турат да. Бирок баары бир кичине үмүт кылып турабыз. Азыркы июль айынын башында катталганда, башындагы жумада болсо бардыгы болуп 10124 учур катталганда, бир аз өзүңөр байкап турасыңар, ылдыйга кеткендей болуп турат да. Эми акыркы жуманын ичиндеги көрүнүштөрдү алып карасак, өзүңөр туура белгилеп кеттиңер, мына дүйшөмбү күндөн берки күндөрдө болсо азырактан болуп атат да. 969 болду, 996, 930 ушундай аз-аздан болуп атат. Эгер ушундай эле темп менен кете турган болсо, анда ушул жуманын акырына чейин 7000ден аз, 7000ге жетпеген учур катталып калат да. Ошондо бир жуманын ичинде 1000ден ашык ылдыйга түшкөн болуп эсептелинип калат да. Бул жерден дагы бир эмени да карап көрсөк болот да. Күндө канча оору айыгып чыгып жатат, ал эми канча жаңы оору пайда болду дегенде да. Ошондо карай турган болсок, мисалы үчүн экөөнүн айырмасы кечээ күнү 729 боло турган болсо, бүгүн 530 болду. Күнүгө ушунча оору айыгып чыгып, мындайча айтканда медициналык кызматкерлерге келип аткан жага түйшүктөн бир аз жеңилдеп, булар үйүнө чыгып кетип атты дегенди билдирет да. Бирок бул жерде дагы мындай тескери көрсөткүчтөр дагы бар да. Мисалы үчүн алып карай турган болсок, Чүй областында жаңы ооругандардын саны айыгып чыгып кеткендерге караганда 7ге көп болуп атат. Таласта бирөөгө, ал эми Ысык көлдө 27ге көп болуп атат да. Бул жактардан да бирок негизги тенденция бардыгы болуп туруп ылдыйга кетип атат. Анан дагы бир нерсени да мен айтып коюм керек деп атат да. Өткөн жумада ушул эле көрсөткүчтөрүбүздү караганыбызда эң көп Баткен областында катталып атты да. Ошондо мындай мурдакы эмелерге, абалга караганда, мисалы үчүн июль айындагы болгон көтөрүлүүсү баягы биринчи толкундагы октябрь айында болду. Андан мурда 2009 жылы баягы чочко тумоосу деген болгондо, анда дагы ошол эле Бишкектен башталып Чүй болуп туруп эң акырында Баткен областы болот эле да. Ушул мындайча айтканда бир мыйзам көрүнүштүү нерселер болуп атат да. Негизинен бул жерде да түшүнүктүү эле ошол вирусту жугузуп алгандар адамдардын миграциясыга байланыштуу болот да көбүнчө. Ошондуктан бир аз ылдыйга түшүп атат деген ойдо турабыз да. Түшүнүктүү агай. Мен азыр ушул учурда телекөрүүчүлөргө дагы кайрылып кетким келип атат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиздерде мына ушул эпидемиологиялык абалга же эмдөөгө тууралуу байланыштуу суроолоруңуздар болсо, экранда көргөзүлгөн түз эфирге байланышка чыксаңыз болот. Азыр дал ушул сандарды терип келген кийинки биздин алгачкы көрөрманыбыз бар. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз, сурооңуз болсо узата бериңиз. Кадырбай Жамал Бишкектен. 23-18 жаштагы балага кенетиге вакцина албайт. Мына дагы тескери эффект бар болуп, ошолорго кандай көз карашы бар? Себеби 6 айдан кийин осложнение болуп атат. Үчүнчүдөн, бул вакциналарды действительно канчага чейин продолжительность, жана айттым, орусча айтканда, мисалы эгер вакциналарды алса, өмүр бою вакцинага туруштук бере алат организмдегилер 5 жылга чейин же 8 жылга чейин. Ал эми бул коронавируска каршы алгандан кийин канчага чейин ооруга деген кепилдикти бере алышат. Чоң рахмат сизге. Башка сурооңуз жок,
Рахмат. Түшүнүктүү эле болду окшойт. Ошо вакцина алгандан кийин адамдын организминде пайда болгон иммунитет канча аралыкка чейин турат деп сурап атат да, ушундай түшүндүмү мен түшүнгөнүм боюнча. Эми бул жерде карап көргүлө да биз коронавируска каршы вакциналардын ушулардын өзүнө эле токтоло турган болсок, так айта албайбыз. Так айта албайбыз. Эмне үчүн? Себеби ошончо аралык бир 2 жыл, 3 жылдан кийин вакцинация алгандан кийин эмне болот экен, сакталат бекен же сакталбайт бекен деген маалыматты факты менен беришибиз керек да. Андай факты бүгүн жок. Себеби вакцинацияны эми эле баштады. Өткөн жылы эң эрте баштагандары өткөн жылы декабрда гана баштады да, али 1 жыл дагы болгон жок да. Ошоның үчүн муну так айта албайбыз. Бирок теориялык түрдө алып караганыбызда бүткүл дүйнө башка вакциналар менен дагы ошо иштешип жүрөбүз. Бүт дүйнөдөн аналардыкында көп жылдык эмеси бар. Мындайча айтканда тажрыйбалар бар. Ошо фактыларга таянып туруп айта турган болсок, бул мындай болот да, илимий фактыларга да таяна турган болсок, эгерде вакцина организмге кире турган болсо, алга каршы иммунитет пайда болот. Бирок ошол эле учурда ошол вируска каршы иммунологиялык эс тутум деген дагы болот да. Ошол вирустун түзүлүшүнү, баягы же болсо компоненттерин бул сактап калат эсинде. Эгерде организмге баягы организм антителалар болгондон кийин бир кандайдыр бир деңгээлге барат дагы, ошо боюнча тура берет организмдечи. Анан көпкө тургандан кийин организм өзүнө өзү регулировка кылат да. Могул антителалар эмне иш кылып жатат. Эгерде антителаларга иши калган эмес болсо, мындайча айтканыбызда жаңы вирус келип, аны талкалап жатпай жөн эле жүрүп кала турган болсо, аны организм өзү санын азайта берет. Азайтып барып туруп өтө төмөн деңгээлге барат дагы, кийин тест системалар менен лабораторияда текшергенде антителаң жок экен деген дагы нерсени айтышы мүмкүн да. Себеби анын сезгичтиги, чувствительности деген көрсөткүчү бар ошо тест системалардын. Алар аны мындайча айтканда кармай албай калат да, улабылып эте албай калат баягы ылдыйкы деңгээлдеги антителалардын деңгээличи. Бирок иммунологиялык эс тутум бар. Анда мисалы үчүн гепатиттин вакцинациясынын мисалында ошону мондай илимий каралып чыкканда, анда мындай болгон. Бүт бардык вакцинация алгандардан кийин, кандайдыр бир жылдан кийин баягы антителасы жок болуп кеткен да. Мындайча айтканда лабораториядан табылбай калган. Бирок ооруган адам таптакыр эле дүйнө жүзү боюнча жок болгон да. Ошону дүйнө жүзү боюнча изилдеп олтуруп, Америка 31 жыл ичинде бир дагы ооруган адамды тапкан эмес. Анан себеби эмне дегенде барып туруп изилдеп көргөндө, себеби баягы ооруп туруп антителасы жок болуп кеткен адамга вакцинанын 0,5 дозасыны сайганда, жарымыны сайганда 1 сааттын ичинде антителасы өтө жоңгорку деңгээлге көтөрүлүп чыкканда, бул дегенибиз иммунологиялык эс тутум өмүр бою калат дегенди билдирет да. Иммунологиянын теориясы боюнча ушундай да. Ошого теориясыга таянып туруп биз айтып атабыз, вакцинацияны алганыңардан кийин бир жолу жакшы антитела пайда болгон болсо, ал бүт өмүрүңөрдүн акырга чейин калат деп. Түшүнүктүү агай, азыр биздин кийинки телегөрүүчүнүн суроосу бар экен. Кабыл алып көрөлү. Саламатсызбы? Саламатсыз. Мен Караколдон чалып аттым эле. Менин деген давлением, рабочий давлением 150-160 да. Анан вакцинация алайын десем, анализде тапсыргам канга. Анан канда кою дегенден алдым, гепарин алгам 5 күн. Дагы тапсырсам дагы кою болду. Анан мен ала аламбы же алганга болбойбу мага? Рахмат сизге. Сурооңузга рахмат. Бул жерде мен азыр бул жерден карап туруп эле муну так айтып бере албаймын. Муну ошол жердеги врачтар карап көрүш керек да. Бул ошонун давлениясы, бул кичинекей эмненин эсебинен жогору болуп атат, же болсо дагы башка эмелери барбы, бөйрөк ооруйбу, же башкасы жери ооруйбу, же жүрөктөнбү, булардыкы эмне болот, канчалык деңгээлде болот да. Бирок эмесиники вакцинацияны алуудагы стратегиясында өнөкөт оорулар менен ооруп жүргөндөр дагы алыш керек. Медициналык эмелердин врачтардын көзөмөлү менен ошолорду карап туруп, анан эмеси мындай тетирик көрсөткүчү болбосо, давлениясы эмеси вакцинация алганга болбойт деген жыйынтыкка келбесе, аларга сайып койгон туура болот да. Бул кичинекейге азыр сунуш берет элек, ошол жердеги эле врачтар менен эмесиге, ошол врачтар менен эле чечип алыш керек да, тактап туруп.
Түшүнүктүү. Азыр биздин телекөрүүчүлөрдүн мына ушул эпидемиологиялык абалга байланыштуу суроолор абдан көп болуп, биздин телекөрүүчүлөр дагы чалуулар көп болуп жатат. Мындан улам биз азыр дароо көрөрмандарды күттүрбөстөн кабыл алсак, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Мен биринчи суроомо жооп берген жок. 18 жашка чейинкилерге эмнеге вакцина салбайт, кандай противопоказания бар? Анда бир сыры бар да. Экинчиден 175 штамп азыр бар десе, ошо штамптын баарынан ушул вакцина коргой алат бекен? Рахмат. 18 жашка чейинкилерге эмнеге сайбайт деп жатып атат, көрсөтүп атат. Бул биринчиден ошол вакциналар чыккан убакта бизде маалыматтар бар эле, бизде эмес, бүткүл дүйнө жүзүдө 18 жашка чейинки балдар дээрлик оорубайт, дээрлик өтө аз. Бизде мына акыркы изилдөөбүздү карап көрдүк, ошонун ичинде 600дөн ашуураак бала ооруну жугузуп алган, бирок ооруган эмес. Анын ичинен бир дагы бала ооруканага жаткан эмес. Ушундай маалыматтардын негизинде жанакы вакциналарды жасап, эксперимент кылдырбай, испытания жасап аткан убакта, тажрыйба жасап аткан убакта 18 жашка чейинки балдардын эч кимисине жасап көргөн эмес да. Ошонун үчүн жасап көрбөй туруп эле булардыкыга жаса дегенге азыр эч ким рекомендация берген жок. Могул вакцинация чыгарган канча вакцинация азыр биздин өзүбүздө эле Кыргызстанда эле 4 вакцинация пайда болуп калды да, вакцинанын түрүчү. Ошолордун бардык түрлөрү көпчүлүгү 18 жашка чейинки балдарга мындай тажрыйба өтүп рекомендация өздөрү берген эмес. Өздөрү бербеген нерсени биз эксперимент кылдырып туруп жаш балдарга жашаганга болбойт. Бирок жаш балдардыкына айтып коюшубуз керек. Көпчүлүгүнүкүндө булардыкта баягы оору жуккандан кийин дагы иммундук системасы күчтүүрөөк болот дагы, алардыкында жагы өтө жеңил өтөт, же болбосо эмесиге оорубай эле антителалары пайда болуп калып атат да. Көпчүлүгүндө оорубай эле антителалары пайда болуп калган ошо жаш балдардыкындачы. Экинчиси штамдар жөнүндө болуп атат. Жаңы штамдар пайда болуп атат, жаңы штамдар пайда болуп атат деп атат. Ушунда көп жаңылык кылып айтып атышат. Жаңылык бул чыныгы жаңылык. Эгерде штам пайда болбой калса, ошол жаңылык болмок. Бул деген башка мурда организмдерде чөйрөдө жашап жүргөндө, мисалы үчүн ошол эле жарканаттардын же башка жаныбарлардын азыр адамдын организмине келип калды, бул башка чөйрө болуп атат. Бул чөйрө болгондон кийин ошол чөйрөгө баягы 9-класста эле окутат. Ошого ыңгайланат. Ыңгайлануу процесси ошо мутация болуулар менен бүт бардыгы ошого жашоо үчүн күрөшөт. Бул вирустагычы. Ошонун үчүн бул сөзсүз түрдө өзгөрөт. Бирок өзгөргөндө дагы адамдар бир аз эмесиге моундай күчтүү жагыга өзгөрөт деп ойлобош керек. Ошол өзгөрүүсүнүн 95% вируска каршы болот. Мындайча айтканда, адам деп элестетип кое берсек, бир жаман чөйрөгө түшүп калсаң, ар кандай оорулары пайда болот го. Ошондой сыяктуу болуп, мунуку 95% жаман жагына, вируска каршы иштей турган өзгөрүүлөр болот. Анан бир 5% гана жакшы жагына жүрүп кетиши мүмкүн да. Эми штамдар, жаңы болгон штамдары, аны дагы карап көргөнүбүздө, мен мисалы үчүн 25 жылдык ошо вирустарды изилдөө менен алек болдук да. Ошондо бир дагы вирус 1 же 2 жылдын ичинде ушунчалык өзгөрбөйт, баштапкы вирустарга караганда өзгөрүп, мурдакы вирустарга пайда болгон антителаларды тээп өтүп кетип, ооруду чакыра тургандай абалга келе албайт. Бул азыркы вирустагы 1 жыл, 2 жыл, 3 жылдын ичинде ошондой абалга келе албайт. Бул жерде вирустардын ичинде эң тез өзгөргөн эле бул вирустун грипптин А деген вирусу бар, ошол тез өзгөрөт да. Бунда болсо баягы структуралык баягыдай негизги жерлерде өзгөрүү өтө аз болуп атат. Сыртындагы эле баягыдай эс белок же болбосо эн белок ошондой кабыкчалардын арасында гана болуп атат да. Мындай эмеси каттуу өзгөрүүлөрү жок. Ошонун үчүн вакцинаны алдыкпы, азыркы алган вакциналары штамдардын бардык түрүнөн быйыл эмки жылы дагы толук боюнча сактай берет. Азыр бүгүнкү күндө чыгылек штамдарынан дагы бардыгынан сактайт. Абдан жакшы, азыр кийинки телекөрүүчүнүн суроосу бар экен, кабыл алсак, саламатсызбы? Саламатчылык. Сурооңузду угуп жатабыз. Биз үй бүлөдө айылда турабыз да, Первомайскийдин дачасында турабыз. Бияка кол алып келип сайлабы же сайлабы, ошону сурайт дегенбиз биринчиден. Экинчиден, бир үйдө 4 киши жашайбыз, экөө кичинекей, экөө чоңбуз. Анан экөөбүз алсак, ошо балдарга эме улайт этеби билбейбиз, ошо эмне сурайын дедим эле. Ал ошо уколду алгандан кийин биринчисин, экинчисин экөөнү тең алыш керек да,
Алгандан кийин ошол 1 жылга же 6 айгабы. Башка сурооңуз жок, Ошол. Сизге рахмат. Ошо сиз жасаган ошо 1-майдыкы кайсы районго карайт экен билбейм. Ошол райондорго бүт бардыгыга вакциналар бөлүнүп берилген. Ошол райондогу жетекчилер ар бир эмесиге моундай айылдагы ооруканаларга да өздөрү бөлүп берип, кайсы жерлерде эмдөө пункттарын ачкан болсо, ошол жерге барып бул кишилер алыш керек да. Кээ бир жерлерде мондай кичке фаптарга берилбей калган болушу мүмкүн, чоңураак жерлердегилерге берилипчи, ошол жерге барып туруп сөзсүз алыш керек. Андан кийин биз 4 жашайбыз деп атат, экөөбүз вакцинация алсак. Вакцинация алгандан кийин сиздердикиге наркыларга эч кандай бул вакцина тирүү вирус эмес, аркыларга жугуп кала турган айтчы. Ушул жерден дагы бир аз токтолуп кетейин деп атам да. Адамдар мындай так билиш керек. Вакцина деген эмне? Вакцина деген бул эмесиге өлтүрүлгөн вирус, баягыдай эмеси жылуулуктун таасири аркылуу, экинчиси химикалык ар кандай заттар аркылуу, же болбосо ослабленный баягыдай чала өлүк деп коет го, мындайча айтканда ооруду чакыра албай турган абалга алдырылып келинген. Андан кийин андан башкасы кандайдыр бир ошол вирустун эле коронавирустун бир компоненттери, мисалы үчүн С белогуну же болсо М белогуну же болсо баягыдай сырткы кабыкчасынан мындай тазаланып алынган субединичный деген вакциналар болот. Ошондойлор түрдө моунун бири дагы ооруду чакыра албайт. Анан ооруду вакцинацияландан кийин вакцинациянын таасиринен ооруп калдым деген бул түп тамырынан эле жалган. Дүйнө жүзү боюнча бир дагы адам вакцинанын таасири менен эч качан оорубайт. Муну так билишибиз керек да. Ошондой эле бир чоң иликтөөнү азыр Америкада да жүргүзүп эме көрүштү. 180 миллион адамдын ичинен канчасы эмесиге ооруп калды вакцинацияны алгандан кийин деген да. Бирок ал жерде дагы мондай так эмесиге маалымат, могу вакцинанын таасири менен ооруп калыптыр деген адамдарды маалымат жок бүгүнкү күндө. Андай жыйынтык жок дүйнө жүзү боюнча. Кийинки телегөрүүчүнүн суроосун кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз, сурооңузду угуп жатабыз. Ассаламу алейкум, мен Баткенден чалып атам. Алейкум ассалам. Неме амаксатчилин таблетка үкөлүдөн аллергия бар да. Үкөл алганда реакция жүрчү эле. Ошого мен үкөл ала аламбы, ошону билейин деген. Демек, эмдөө ала аламбы деген сурооңузду берип жатасыз, Рахмат. Эмдөөнү ар бир пунктта барып туруп ошол жердеги медиктер менен сүйлөшүп көрүш керек. Бул жерден отуруп алып туруп, бул кишиде аллергиясы бар экен, албасаң болбойт деп туруп биз азыр айта албайбыз да. Себеби ошол жердеги медиктер непосредственно көрүш керек да. Анан ал жерде жанагы бул да айтып атпайбы, эмесиге амаксициллин деп атат же башка таблеткаларга аллерген бар эле деп атат да. Бирок вакцинанын составында андай эмелерди ооруларга, аллергиясы барларга мындай каршы аллергияны чакыра турган составтары жок. Түшүнүктүү. Эми агай дагы бир кошумча суроо, мына жогоруда биздин көрөрман чыгып айтып кетпеди, ошо өз алдынча дарыланып жатам, гепарин алдым депчи. Өз алдынча эми ошо гепаринди алып дарыланууга мүмкүнбү? Жок, эмесиники элдер дагы өткөн жылкы июль айында да көпчүлүгү элдер клиникалык протоколду бергиле, эмнеге иштебей чыкпайсыңар дегенде болуп атат да. Ошону биз дагы мындай так эле айтып коюшубуз керек да. Клиникалык протоколдор, кантип дарылаш керек, эмне менен дарылаш керек, кантип диагноз коюш керек деген булар элге багытталган эмес. Элге биз аны сунуштабайбыз. Элге мындайча айтканда ошону таптакыр эле сүйлөбөй деле койсок болот эле да, бирок чыгып кетип атат да. Булар врачтарга гана үчүн берилет да. Себеби ал адам билбейт. Бул ооруду ар бир адамды врач көргөндө ошонун кандай оорусу бар, жүрөк оорубу, давлениясы барбы, бөйрөгү ооруп атабы же кандайдыр бир гепатиттер менен ооруп атабы, жугуштуу оорулары барбы, ошого жараша бүт бардыгын ал жерде өзгөртөт. Жанагы дарылардын санын дагы, кайсы эмеси саны, дозасы барбы, кайсы дары экенин дагы өзгөртөт. Ошонун бардыгына карап туруп кылдырылат да. Ошонун үчүн бул жерде өзүнөн өзү эле эмесиге дарылоо бул өтө эмеси коркунучтуу да. Өзүнө врачтардын гана кеңеши менен дарыланыш керек.
Түшүнүктүү. Азыр биз кийинки телекөрүүчүнүн суроосун кабыл алалы. Биз дагы бир жолу эскертели, эгерде сиздерде эпидемиологиялык абалга байланыштуу же болбосо эмдөөгө байланышкан суроолоруңуз болсо, экранда көргөзүлгөн 670476 телефонуна түз байланышка чыгып өзүңүздүн сурооңузду берсеңиз болот. Ал эми дагы бир жолу эскертейин, бүгүн бизде вирустарды көзөмөлдөө боюнча республикалык илимий практикалык борбордун жетекчиси Зурдин Нурматов менен маек курудабыз. Телекөрүүчү, саламатсызбы? Алло. Угуп жатабыз, сурооңузду узата бериңиз. Саламатчылык. Мен 75 жаштамын. Мына ол телевидениеден ачсаң эле окуй вируска каршы эмдөөдөн өткүлөлө деп неме алып атат, замминистринде эле башка тележурналисттер эле. Анан мен 15-жылда барып атам. Россиянын вакцинасын алдым мен. Бирок барганда менден медработниктер сурап, илетке чалдыккансыз, акыры кийин бир орун ордуңду эле деп. Анан мен айттым, 75-ке чыккандан бери мен медицинаны эшигин ачпай элекмин. Баласы алгыла дегенден келип алып отурам деп аңсатып, тилермен тамашаларын алдым мен. Бирок менде эч кандай бир белги болгон жок. Агай, мүмкүн болсо сурооңузду так узата аласызбы? Сурооңузду так узатып коесузбу, сурооңузду? Ошо айтып атпам, мен 75 жаштамын. Болду. Рахмат. Вирусқа каршы эмдөөдөн өттүм 15-июлда. Түшүнүктүү. Сизге өтө чоң рахмат. Биз бардык улгайган кишилерге биринчи кезекте жасайбыз дедик эле. Ошондой сизде активдүү кишилер азыраак болуп атат. Сиз өтө туура кылгансыз, келип туруп ошо вакцинаны алып коюш керек. Алгандан кийин сөзсүз түрдө жанагы сиздин организмиңизде демек эч кандай жанагыдай белгилери болгон эмес болсо, иммундук системаңыз жакшы. Сиздики мындан арыңыздагы оорубаңыз калган адамдарды да өзүңүздөргө тең баягы теңтуш достор болсо ошолорду агитация кылып, ушундай сиздерде адам бизге керек, бүт элге дагы керек. Рахмат сизге. Түшүнүктүү. Кийинки телекөрүүчүнүн суроосун кабыл алалы. Саламатсызбы? Алло. Угуп жатабыз, сурооңузду узата бериңиз. Саламатсызбы? Мен деген 65 жаштамын, 1-майда турам. Мен ошо 20-сында алдым элем да. Анан теги биринчисин алдым, экинчисин 11-инде алам. Анан ошол биринчисин алганда уулум экөөбүз алсак, эчтеке эле кеч берген жок бизге. Анан ошо боюнча өтүп кетейби, же экинчисин алганда дагы береби, же бербейби ошо боюнча. Башка сурооңуз жок, э? Ооба, анан өзүм ошо 1-майда турам да. Анан Рахмат сизге. Рахмат. Рахмат. Көпчүлүк эле адамдарда эч кандай эмесиге белгиси болбойт. Кээ бир гана адамдарда ошол эмесинде укол сайган жерде кичине оорушу мүмкүн, кичине кызарып калышы мүмкүн, же болбосо кээ бир адамдарда бир аз температурасы болушу мүмкүн. Ал дагы көпкө созулбайт. Бир күндөн ашык болбойт. Ошондой гана кээ бир нерселер болот. Бул кадимки эле көрүнүш, эч кандай реакциясы болбогону бул кайра жакшы сиздикиде. Экинчисини барып туруп ала бериңиз. Экинчисини алгандан кийин кайрадан дагы иммундук системасынын баягы деңгээли, антиталасы көтөрүлүп калат. Жакшы болот. Жакшы. Кийинки телекөрүүчүнүн суроосун кабыл алып көрөлү. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз, саламатсызбы? Саламатсызбы? Биз өзүбүз Ошто турабыз, Карабалдарда жашайбыз. Саламатсызбы? Карабалдарда жашайбыз. Биз ушул жерден өлкө алсак боло береби? Учетубуз жок. Рахмат. Болот, бардыгына. Кара-Балтада турасызбы, кайсы жерде турсаңыз ошол жердеги эмдөөнү жасап жаткан пункттарга барып туруп вакцинаны ала бересиз. Сиз эле эмес, бүт бардык Өзбекстандан келеби же Афганистандан келеби, Кытайдан келеби, бирини дагы эмесиге бизде мындайча айтканда чектөө жок. Бардык адамдар ала берет. Жакшы, мына ушул эмдөө тууралуу сөз болуп атпайбы ага? Эми өзүңүз жогоруда айткандай бизде азыр 4 вакцинанын түрү пайда болду. Эми ушулар вакцинанын түрлөрүнө бир аз токтолуп кетсеңиз. Азыр бир телекөрүүчүнүн суроосун кабыл алалы, андан соң маегибизди улантсак. Саламатсызбы? Кайрадан байланышка чыгып көрүңүз, ардактуу телекөрүүчү.
Бул жерде ошо вакцинаныкы азыр бизде Кыргызстанда эле өзүбүздө мүмкүнчүлүк болуп калды. Азыр 4 вакцинаны алып келгенге эң эмеси көп вакцина бергени булар Кытайдын алып келген Sinopharm болуп атат. 1 миллион 250 миң бир алып келди, андан мурда 150 миң дозаны алып келген болчу да. Ушулар менен жетиштүү болуп атат. Булардыкы алып келгендердики Кытайдыкы эң негизинен алып караганда цельный вирус деп коет да, мындайча айтканда вирустун толук компоненттеринин бардыгыны сакталган, ошону менен мурдакы эле традиционный жол менен өтө жакшы сапатта жасалган болуп атат. Бүгүнкү күндө мына бүгүнкү эле маалымат боюнча 1 миллиард 540 миллион адам Кытайда ушуну дозасын алды. Андан сырткары 65 өлкөдө ушул эмесини вакцинаны алды да. Эч кандай мындайча айтканда баягыдай массалык маалымат каражаттарга чыгып кеткен Sinopharmда моундай болду деген маалыматтар жок. Мунун бардыгын эле биз коркпой үркпөй эле бардык ала берсек болот да. Андан кийинки алып келгенибиз жанакы Sputnik 5 боюнча алып келдик эле. Анда дагы бергенде алардыкында биринчи 20 миң алып келди, кийин кайра 20 миң, андан кийин дагы 40 миң доза алынып келди да. Бирок ал эми бул азыраак болуп калып атат. Азыркы күндө биринчисини алгандарды гана экинчисини берип атабыз да. Анын бардыгына элдерге жалпы түрдө берсек эмесиге бул жетпей калат, дозасы азыраак болуп калат. Ошондой эле AstraZeneca'ныкында өткөндө көрдүңүздөр, өзүңүздөр Азербайжандан 40 миң доза алып келди. Азыр дагы мына бүгүн болбой калды, келбей калды. Эртең келет го, эртең келет буга дагы. Анан кече эле Казакстандан дагы Казбак деген вакцинаны алып келишти, 25 миң доза. Ушулар азыркына бунун бардыгы эле вакцинанын бардыгы эле воздухунун мындай эмеси бар, баракчасы бар. Ошол жерде баракчада кайсы вакциналарды изилдөөгө алдык дегени бар. Анан кайсы вакцинасыга толук биз баягыдай эмесиге сунуштама берип атабыз деген жерлер да бар. Ошол жерлерди карасаңар, ушу биздеги бардык вакциналардын бардыгыны воздухунда изилдөөдө турат. Булардыкында эми бирок бардыгын эле кимисини албайлык, бардыгын алганыбыз менен сөзсүз түрдө баягы өлүмгө учуроону кескин түрдө жок кылат. Анан кийин оорубайт. Муну мененчи вакцинация алгандар өтө жеңил эле ооруйт, өтө жеңил ооруйт. Эгер ооруп калса 1–3%га чейинкилерде болуп атат да. Андан кийинкилердики болсо таптакыр эле муну менен оорубайт. Ошонун үчүн эч кандай баягы ойлонуп олтурбай эле же анализим жок же моундай экен же мен булум бар деп эле түздөн түз барып туруп эле бардыгыңыздар ал ушул вакциналарды ала берсеңиздер болот. Анын үстүнө бүт бардыгы бекер жасалып атат. Мына ушул эле вакцинаныкына карап көрсөңүздөр 2 дозасы $140 турат. Ошонун бардыгына биздин мамлекет бардыгы ошо элге бекер болсун деп туруп азыр бекер бардыгыбызга жасап алып атат да. Өнүккөн өлкөлөрдү караңыздар, могу эместе Германия же болсо Америкаларда бардыгында эле булар эмесе акы төлөө жолу менен элдер алып атат. Биздикинде болсо ушуну учурдан пайдаланып элдер кайра алып калыш керек. Бундагы биз 100% гарантия бербейбиз. 2 айдан келсең да вакцина бар болот деп. Баштаганда өзүңүздөр көрдүңүздөр го, мына баштап алып, бирок вакцина келбей калып, бираз аз токтоп калып аттык. Баягы элдерге үгүттөө иштерин да токтотконго туура келип калды да. Себеби баягы вакцинабыз убагында келбей калды. Биринчи түзүлгөндө дүйнө жүзү боюнча баягы COVAX деген механизм түзүлгөндө ошонун алкагында бизге 1 миллион 200 миң адамга жете турган вакцинаны бериш керек эле. Бүгүнкү күнгө чейин анын алкагында аз гана, эми гана AstraZeneca ошонун алкагында келип атат да, эми гана аз гана келип атат да. Эмне үчүн? Себеби вакцина дүйнө жүзү боюнча дефицит да. Мына Россияныкын карагыла, өзүнө деле жетпей атат. Америка болобу, башка мамлекеттердикинде болобу, өзүнүкүнө жетпей атат да. Ошон үчүн азыр учурдан пайдаланып, кайсы түрү болсо дагы барып алып алыш керек. Түшүнүктүү. Азыр кайрадан теле көрүүчүлөргө кезек берели, суроолорду кабыл алалы. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен Бишкектен звонить этип аттым эле. Угатабыз. Мен сахарный диабетмен, анан кийин давлением бар. Ошо бизге вакцина болобу же болбойбу? Болот. Моундай сахарный диабет менен ооругандар, андан башка эмеске өнөкөт оорулар менен ооругандарга дагы сайгыла деп атайы эмеске программа кабыл алынган. Бирок сиздер сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн врачыңыздар менен кеңешип туруп, анан ошол эмдөө пунктундагы врачка көрүнүп, айтып, анан ошону ал аркылуу алсаңыздар, ошондо жакшы болот. Бирок алыш керек.
Түшүнүктүү, эми кийинки соңку телекөрүүчүлөрдүн дагы суроолорун кабыл алууга даярбыз. Ага чейин агай, ушул бул вирус адамга жаңы жуккан учурда көп деле маалымат жок болчу да. Эми азыр чынында бир аз белгилүү болуп калды. Эми эмнелер белгилүү болду? Ушуга бир аз токтолуп кетсеңиз. Вирус жаңы жукканда чындыгында алып караганда бүткүл дүйнө жүзү боюнча бардык элде буга каршы иммунитети жок болчу. Себеби жаңы пайда болду. Ошоның үчүн бүткүл дүйнөдөгү адамдарга биз ушул нерсени так айтып коюшубуз керек. Адамдын организминде антитела пайда болмоюнча бул вирустан сактана албайбыз. Калган иш-чаралар, жанагы маска тагынып жүрүү, же болбосо аралыкты сактоо, анын бардыгы убактынча, же болбосо ошо маска тагынып жүргөндөргө вирус организмге түшкөндө азыраак санда түшөт да. Алар өтө жеңил ооруйт да. Ушул эле жолу да. Мындайча айтканда, эки эле жолу толук кутулуунун эки эле жолу. Бирөөсү ооруп туруп андан антитела алыш керек, экинчиси бул вакцинация алып туруп, ошону менен иммунитетибизди пайда кылышыбыз керек да. Эгерде биз 17-чи, 18-чи же болсо 15-чи кылымдарда жасап атканыбызда, анда сөзсүз түрдө жанакы биринчи жолу менен ооруп туруп анан болот элек. Азыр бизде мына эмесиге вакцинаны ойлонуп чыгылган, көп оорулар ушу вакцинациянын негизинде жок болуп кеткен. Ошону биз сөзсүз түрдө колдонушубуз керек да. Анан кээ бирлерге вакцинация ал десе албай атпайбы? Ошого дагы бир аз токтолуп кетким келип атат да. Ал дегенде эмне үчүн албайсың десе, Кудай буйрса оорубайм. Кудай буйрган болсо, демек ооруйм дейт да. Бул деген немесиге туура эмес көз караныш да. Баягы шариатты, мусулманчылыктарды мындай алымдар, жакшы түшүнгөн алымдар түшүндүрүп берип атат. Алар мындай деп атат: адамга ден соолугу аманат. Сага аманат кылып берген. Ден соолугуңду сакташка сен шариат боюнча милдеттүүсүң. Эмне үчүн сактоого? Жөнөкөй эле баягы башка жаныбарларга берилгендей эле чуркап барып тамак жеп эле чуркап жүрүү эмес, аны сактоо үчүн сага акыл берген. Акылды колдонууга да милдеттүүсүң шариат боюнча. Ошонун үчүн бизде жанагы акыл берилгендигин негизинен, акылдын негизинен муну монтип кутулсак болот экен деп туруп вакцинаны ойлоп таптык. Демек, вакцинаны биз колдонуп, өзүбүздүн ден соолугубузду сактанышыбыз бул бизге милдет. Парыз бизге ден соолугубузду сакташыбызчы. Ошонун үчүн сөзсүз түрдө муну билишибиз керек. Ошонун үчүн бул жердеги вирустардан дагы азыркы сактануудун дагы жолдорун да көрүп калдык да. Мурда башында көпчүлүгүн билбей аттык эле, кандай болот экен, андай болот экен деп. Анан экинчиси могу саны. Канчалык түрдө биринчи толкун, экинчи толкун, үчүнчү толкун деп айтып атпайбызбы? Чындыгында да ошондой болуп атат. Булардын бардыгы бир гана нерседен көз каранды болуп атат да. Бүгүнкү күндөгү биздеги болгон дүйнө жүзүндөгү маалымат боюнча адамдын жүрүм туруму. Адам өзүнү кандай алып жүрсө, ошондой болот. Адам баягы оорулууга барып туруп жабышып эмеси ооруду жугузуп алып атабы? Баягыны тоотпой коюп атабы? Оору көбөйүп атат. Адамдар бүт бардыгы жийип алып туруп, бир кафенин ичиге кирип алып туруп, 6-7 сааттан баягы бирине бири жугузмай ойноп атышабы? Бириге бири жугузуп, жугузмайынча кетпейм деп. Себеби ал жерде биз илимий изилдөө жүргүзүп көрдүк да. Ошондо адамдарга вирус жуккандан кийин 50%-нан ашыгында эч кандай симптомдору болгон эмес. Ошол эле симптомдору болбогон адамдар бардыгы жугузуп атат. Баягы той берип атабыз. Ошондой эле шайлоо же болсо пикет, өткөндө дагы баягы эмне болду эмесиники, маршрутка айдагандарда чыкпай калганда автобустарды көрдүңөрбү? Эч ким маска жөнүндө унутуп калды, демидин кыстыгып моунтуп эле кетип атты. Ошондон кийин кескин түрдө жогору көтөрүлдү. Мурдакы июлда дагы ошондой болгон. Карантин болду, өткөн жылкы июлдагы да. Карантинден кийин кескин түрдө ылдый кетти. Кайра элдин баары бар экен, жок экен деп туруп өт баары кайра тойду баштап эмесин сактабай койду. Кескин түрдө жогору көтөрүлүп кетти. Көтөрүлгөндө элдин баары коркту, кескин түрдө өзүнүн жүрүм турумун оңдоду, ылдыйга сөзсүз кетти. Андан кийин 2 айдын ичинде эле кайра унутуп калды, уже биз жеңдик дегендей кылып. Кайра октябрда тойлор башталды, бирине бири жугузмай ойноочу. Ошону менен кайра көтөрүлүп кетти. Акыркы көтөрүлүүсү бул болсо негизинен баягы ошол эле жанакы адамдардын жүрүм турумуга биринчи байланыштуу, экинчиси штамдардын өзгөрүүсү. Штамдар өзгөрүлүп атат, өзгөрүлүп атканда баягыда тезирээк жугууга касиетке ээ болду да. Вирус жаңы жерге келгенден кийин жана да айтып кеттим, жашоо үчүн күрөшүүдө бир нече өзүгө максат коёт да. Мындайча айтканда, жөнөкөй тил менен түшүндүргөндө ошондой болот да. Биринчи, адамды өлтүрбөш керек.
экинчиси оор оорутпаш керек, үчүнчүсү тезирээк таркаш керек. Бул вирустун жашап калуу үчүн негизги милдеттери. Биринчи, өткөн жылкы март, апрель айларында дүйнө жүзү боюнча 8%га жакын адамдар каза болуп аткан болсо, азыр дүйнө жүзү боюнча 2,1. Кыргызстанда өткөн жылы 5%га жакын июлда каза болгон болсо, азыр болсо 0,8% болуп атат. Жалпы эмеси 1,4%га эмесиге түшүп кетти. Салыштырып көрсөңөр былтыркы менен. Бул демек вирус жанакы адамды өлтүрбөйм деген максатын аткарды. Ооругандарды Кыргызстанда биринчи катталгандар 100% жаткызылып атты, кийин 50%, азыркы пайызын карагыла 25%га дагы жетпейт ооругандардын санычы. Демек, жеңил ооруга дагы бул дагы жетишти. Үчүнчүсүгө сөзсүз түрдө жанакы кандай түрү болбосун, ал жанакы англиялык түрү болобу, же болбосо альфа болобу, бета болобу, же болбосо түштүк Америка, бразилияныкы болобу, кайсы түрү болбосо дагы булардын бардык вирустар сөзсүз түрдө мурдакы вирустарга караганда бир аз таркалуусу, жөндөмдүүлүгү жогору болот. Бирок ооруга өзү мурдакыдагыдай күчтүү болбойт, баягы адамды көп өлтүртпөйт, же болбосо күчтүү эмеси ооруганга оорута албайт, жеңил ооруйт да. Ушул нерсени да мындай түшүнүп коюшубуз керек да, азыркы түндөгү. Анан жанакы эле нерселерде дагы штамм десе эле бардыгы эле кайра эле коркуп кетип атат да, тиги штамм келип атыптыр, бул штамм келип атыптыр деп. Ал жаңы штамдары келгендери да бүт бардыгы да дагы бир жолу кайталап айтып кетейин, 1, 2, 3 жылдын ичинде бул штамдар ушунчалык деңгээлге чейин өзгөртпөйт. Биринчи түрдөгү биз азыр жасап аткан дүйнө жүзүндөгү вакцинадан пайда болгон антителага, же болбосо ошо мурдакы ооруган табигый вирус менен ооругандагы пайда болгон антителаларды тепсеп өтүп барып ооруду чакыра ала турган касиетке ээ боло албайт 1-2-3 жылдын ичинде. Түшүнүктүү агай, эми сизге ушул учурда эркин микрофон берели. Эмдөө боюнча жарандарга болгон кайрылууңуз болсо кыскача. Эмдөө боюнча дагы эле бир жолу да кайрылып кетем. Эмдөө бул жападан жалгыз гана толук ушул вирустан толук кайрылуу, сактануу боюнча биздин жолубуз да. Бүгүнкү күндө бардыгыбыз азыр дүйнө жүзү боюнча 3 миллиард 900 миллиондон ашык элге эмеси эмдөө жасалып калды. Ошонун бардыгы мындай таасирин сезип атат. Элдин бардыгы билет, эң көп катталып атканы Америкада болду. Азырга чейин дагы катталгандардын саны эң көбү Америкада. Бирок акыркы учурдагы көрсөткүчтү карагыла, бардыгы эле интернетке кире алат да. Интернетке кирип туруп эле карагысыз көрсөтсөңүз, кескин түрдө ылдыйга кетти. Эмне үчүн? Себеби Америкада 300 миллиондон ашык, мына бүгүн эмесинде маалыматында ала кеттим, 342 миллиондон ашык адамга жасалды. Индияныкы көрдүңөр, 446 миллионго жасалды. Кескин түрдө эки мамлекетте ылдыйга кетти да. Биздикинде болсо бүгүнкү күндө азыр болгону 18% адамдар бир жолку дозасын алды. Бирок ушуну көбөйтүшүбүз керек. Колдон келишинче барып туруп эмдөөдөн өтүп берсеңиздер, булар өзүңүздөрдүн эле ден соолугуңуздарга пайда деп айтмакчымын. Чоң рахмат сизге, дагы бир жолу ишиңизде ийгиликтер болсун агай. Бар болуңуз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз жогоруда вирустарды көзөмөлдөө боюнча республикалык илимий практикалык борбордун жетекчиси Зуридин Нурматов менен өлкөдөгү эпидемиологиялык абалдын куруч болуп сакталып тургандыгына байланыштуу маек курдук. Айтсак, ооругандардын саны 1000ден азайганы менен акыркы суткада өлкөдө 13 адам илдеттен каза болду. Республикалык штаб COVID-19 менен ооругандардын саны аз каттала баштагандыгын айтып, бирок эпидемиологиялык кырдаал дагы деле куруч тургандыгын эскертет. Илдетке калгандардын 2000ден ашыгы 18 жашка чейинкилер. Организмди COVID-19дан коргоо жана оорулардын саны кайтадан жогоруланбашы үчүн милдеттүү түрдө санитардык эпидемиологиялык эрежелерди сактоо зарыл. Эпидемиологиялык кырдаал жакшырганга чейин салтанаттуу жана массалык иш-чараларды өткөрүү жана ага баруу сунушталбайт. Инфекциянын жайылышын алдын алуу үчүн иммундук коргоонунун жалгыз ыкмасы эмдөө болуп саналат. Андыктан эмдөө алып ооруну жеңип чыгууга ар бирибиз салым кошолу. Сиз көргөн Кеч эмес программасында кызматта мен Тутам Мелисов болдум. Кийинки эфирлерге чейин коштошом. Саламатта болуңуздар.